Мен сіздерге бір айтайын, жаштардың оңолуысы илимде, аялдардың оңолуысы үйде, еркектердің оңолуысы мечітте, бұзықлардың оңолуысы түрмеде дейді алымдар. Бұл аялдардың оңолуысы ал үйде болады. Аял сыртта қанша жүрсе, ошоға жараша бұзылады, бұл біліп қойыңыз. Бұзылу дегендері сөзсіз зына қылып, арақ ішіп кетеді деп атқан жерім жоқ. Дүниеге болған açкөздік, үй бүлеге болған қайдыгерлік, талалағанға адаттанғаны, анан ары қандай жамандыққа қауылып қалғаны, чекесінен бір қайсыңыздың бірісін айтып бітемін мен. Ошон үчүн иншалла еркек дагы эгерде мечитке келбей турган болсо, дүниенин аркасынан кууп жүрө турган болсо, еркек бузулат ал дагы. Ошон үчүн ар биринин оңолуу чөйрөсү бар. Жаштардын бардыгын илимге киргизели, балдарыбызды, кыздарыбызды, эркектерибизди алхамдулилlah тияк-бияктарда жаман жерде жүрбөй, мечит менен байланышсын. Алланын үйү менен. Үйдөгүлөр болсо алхамдулилlah бала чака үйдүн куту. Үйдүн булар болсо, булар үйдүн очогу болот, аял заты. Алхамдулилlah эркекти алып келгендерди үнөмдөп, балдарды жакшы тарбиялап, турайм, совсем эле көчөгө чыкпай койсун деп аткан жерибиз жок. Күйөөсү менен чыгып келсин, сейилдеп келсин. Машалла, умрага барып келсин, ажыга барып келсин, даватка чыгып келсин, туган уруктарга барсын жакшылык жамандыгына. Анча-мынча эс алып келсин, бирок махрамы менен, бирок жөн эле көчөдө жүрүп алып эле жарым жылаңач болуп, нар жак жерде кыдырган ал болбойт ал. Сизге Алла разы болсун. Сиз себеп болуп динге, хижапка келдим. Сиз 2018-жылдары муфтиятта иштеп жүргөндө сиздин колуңуздан Куран алганмын. Азыр Алланын каалоосу менен сиз себеп болуп Куранды бүтүп, хафизалык ижаза алдым. Алла даражаңызды эки дүйнөдө бийик кылсын, Алла разы болсун. Машалла. Алла разы болсун иншалла. Башкаларга дагы ошо Куранды үйрөтүңүз, ошого мээнет кылыңыз. Жараткан даражаңызды бийик кылсын. Чоң рахмат. Биз ажырашып калганбыз. 3 уулум бар. Атасына бербей эле койсом туура болобу? Мага Жумабай кызы Ыкыбал дуа кылып коюңузчу. Адал эмгек менен балдарымды багайынчы. Алла разы болсун сизден. Урматтуу карындашым, мындайда мен эжемди билбейм, кандай болсоңуз дагы мусулман айым. Мына 3 уулум бар деп атпайсызбы? Атасына бербей койсом бул шариятка туура келбейт бул. Бул атаныкы, все равно бол. Кудай кааласа багып, туура мындай капалы, мындай капа болгон эмелериңер бар чыгар. Бирок шариятка карай турган болсоңуз, бул балдарды бакканга ата милдеттүү. Мейли эгерде бакпай атса, сиз аракет кылып атасыз, Алла разы болсун. Бирок жолугам десе, учурашам десе, тыйганга толук акыңар жок. Каратып кое бериңиз. Бул дүйнө ушундай дүйнө, бүгүн бар, эртеге жок. Эрте кыямат күнү атасынын аты менен чакырылат. Кандай болгон чакта да өлгөндө деле атасынын аты менен коюлат. Ошон үчүн иншалла карап туруп, атанын белинен кандай болсо дагы ата, жаман болобу, балай болобу, все равно ата. Ошон үчүн наоборот сиз акылдуулук кылыңыз. Акылдуулук кылып, атаңар болот. Кайш айтпагыла, жаман сүйлөбөгүлө, жакшы учурашып, все кандай болсо дагы мен кичине ушундай болуп калды, но все равно атаңар деп сиз наоборот акылдуулук мамиле кылыңыз. Дагы иншалла алар менен байланыштырып, катташтырып кое бериң. Кемибейсиз, Кудай кааласа балдарга жакшы болот, өзүңүзгө жакшы болот.